Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ата энесин сыйлаган, аларга жакшы мамиле кылган жана ата энесин кубандырган адам Аллах Тааламдын мейримине бөлөнөт. Ал эми ата энесин капа кылган адам Аллах Тааламдын мейриминен куру калат экен. Карысы бардын ырысы бар жана карыганды сыйлабаган карыганда сый көрбөс деген эң сонун макал лакаптарыбыз бар кыргыз элибизде. Сиздер менен бүгүн бөлүшүүчү темабыз бул ата энеге болгон мамиле тууралуу болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына күндөрдүн бир күнү бир сахаба келет жана: "О Аллахтын элчиси, мен сиз менен жихадка чыгууну көптөн бери кыялданып келем. Мага сиз менен чогуу жихадка чыгууга уруксат бериңиз. Бирок ата энем буга каршы. Алар үйдө кыйлап калды" дейт. Ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Тез артыңа кайт дагы, ата энеңди кантип ыйлаткан болсоң, аларды ошентип кубандыргын" дейт. Эгерде сен ата энеңе жакшы мамиле кылсаң, аларды урматтап сыйласаң, анда сен жихадка баргандардын сообун аласың дейт. Биз ата энебизди ар убакта сыйлап жана урматтообуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет: "Бейиш энелердин таманынын астында" дейт. Сиздерге бүгүн эмнени эксең, ошону аласың деген хикаяны айтып бермекчимин. Бир уста карыя болот. Ал өмүрүнүн акырына чейин устачылык менен алектенет. Жылдар өтүп ал картаят. Колу мурункудай ишке барбайт. Көзү мурдагыдай курч эмес. Ал өзүнүн баласы, келини жана неберелери менен чогуу турчу. Чогуу бир столдо тамактанып жатканда, карыянын колдору калтырап, тамагын төгүп чачып алчу болду. Бирок бул кылыгы уулу менен келинине жакпайт. Карыяны жемелеп, аны башка бөлүп коет. Ошентип, бөлмөнүн чекесине карыя башка тамактанып баштайт. Өз атасын бөлүп коюп, өз үй бүлөсү менен кубурап, бактылуу болуп тамактанып жаткан баласын көргөн карыя көзүнө жаш алып, өтө капаланат. Бул нерсеге ал аксып кетип, колундагы кесени сындырып алат жана андагы тамак чачылып кетет. Бул кылыгына уулу менен келинин аябай ачуусу келет жана карыяны жемелеп урушат. Ага жыгач кеседе тамак бермей болот. Күндөр ошентип өтө берет. Бир күнү келини эскирип калган жыгач идиштерди ыргытуу үчүн эшикке алып камданат. Буга уулу да жардам берип, көтөрүп жөнөшөт. Ошол кезде кичинекей уулу: "Ата, кое турчу, могул жыгач идиштерди мага берчи" дейт. Таң калган атасы: "Сен бул жыгач идиштерди эмне кылмак элең?" дегенде, кичинекей бала: "Апам экөөңөр чоң атамдай болуп карыган кезде, мен да силерге ушул жыгач идиштерде тамак берем" дейт. Көрдүңүздөрбү, биз балдарыбыздан кандай мейрим күтсөк, ата энебизге да ошондой мейрим берүүбүз керек. Аллах Таалам баарыбызды ата энебизди сыйлоого, ошондой эле алардын ыраазычылыгын таап, бейишке кирүүнү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.